Кара сууда Сириядагы согуштук аракеттерге катыштыгы бар делген жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Абсатары Таваккалов билдирди. Маалыматка ылайык кармалган жаран Кыргызстанда тыюу салынган Таухид Валы жихад уюмунун мүчөсү экендиги аныкталган. Ал жашаган Кара суу районунун аймагындагы үйүнүн короосунда жер астында көмүлгөн бир дана жеке номери өчүрүлгөн ок атуучу курал жана бир дана магазин, 8 дана тапанча октору, бир дана пневматикалык курал жана ок атуучу жабдыктар, уюлдук телефондун сим карталары табылган. Кармалган жаран кылмыш жаза кодексинин 241-беренеси террордук ишке көмөктөшүү боюнча кылмышка шектүү катары кармалып камалды. Табылган ок атуучу куралдарга соттук баллистикалык экспертизалар дайындалды. Москва шаарындагы массалык мушташ футболдук оюндан келип чыккандыгын Россиянын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жекшемби күнү 02 кызматына Ефремов көчөсүнүн тургундары чалып, массалык мушташ болуп жаткандыгы тууралуу билдирген. Окуяга катышкандар Жилишник ишканасында иштеген кыргыз жана өзбек жарандары болгону аныкталган. Массалык мушташ футболдук оюндан келип чыкканын База Телеграм каналы билдирет. Көчө шыпыргандар жумуштан кийин жолдоштук беттеш өткөргөн. Беттештен кийин адилетсиз оюн болду деп бирин-бири күнөөлөп чыгышкан. Мындан улам оюнчулар арасында массалык мушташ орун алган. Укук коргоо органдары тарабынан 17 адам кармалган. Мушташтан кийин олуттуу жаракат алгандар болгон эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы оң рулдуу унааларды алып кирип, мыйзамсыз каттоого алган схема аныкталган маалымдады. Атайын кызматтын маалыматында бул мыйзамсыз иш мамлекеттик каттоо кызматына караштуу унаа ишканасынын айрым кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп турган. 23 ноябрда ыкчам иликтөө иштеринин негизинде жогорудагы схема менен тыштан кирген оң рулдуу 10 машинаны кармашкан. Кылмышка шектүү катары унаа ишканасынын бир кызматкери УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда бул мыйзамсыз схемага тиешеси бар деген дагы башка тийиштүү кызматкерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Айта кетсек, Кыргызстанда 2015 жылдан баштап оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салынган. Кыргызстан менен Туркиянын ички иштер министрлери Кашкары Жунушалиев менен Сулейман Сойлу телефон аркылуу сүйлөшүп Стамбулда өлтүрүлгөн Айеркин Саймаитинин иши боюнча маалыматтарды берүүнү макулдашты. Бул туурасында аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Жунушалиев Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинде болуп, элчинин ички иштер боюнча кеңешчиси жана жандармериясынын өкүлү менен жолуккан. Андан соң министрлер Жунушалиев менен Сулейман Сойлу 1 саатка жакын телефон аркылуу сүйлөшүп, Айеркин Саймаитинин өлүмүн иликтөө туурасында кеп болгон. Сүйлөшүүлөрдө Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча кызыкчылык жараткан маалыматтарды берүү тууралуу макулдашуу болду деп айтылат Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Эске салсак, 10 ноябрда кечинде Стамбулдун Фатих аймагындагы мейманканалардын биринин алдынан ишкер Айеркин Саймаити атып өлтүрүлүп, ага шектелип 3 адам кармалган. Кыргызстандын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов туркиялык кесиптеши Мехмет Акаржа менен телефон аркылуу баарлашты. Бул тууралуу көзөмөл органдын маалымат кызматы кабарлады. Башкы прокурорлор эки тараптуу кызматташуу жөнүндө сүйлөшкөн. Ошондой эле Жамшитов 10 ноябрда Стамбулда киши колдуу болгон Кытай жараны Айеркин Саймаити жана аны өлтүрүүгө шектелип кармалгандар жөнүндө кеп козгогон. Окуя Кыргызстанда чоң резонанс жараткандыктан эки тараптын кылмыш иштери боюнча кызматташуу жөнүндөгү келишимине ылайык тараптар тиешелүү материалдар териштирүүдө бири-бирине жардам көрсөтүү боюнча макулдашты деп айтылат маалыматта. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун төрагалык милдетин 28 ноябрда Бишкекте саммит өткөрүү менен жыйынтыктайт. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев дүйшөмбүдөгү басма сөз жыйында бул тууралуу айтып, 1 жыл аралыгында уюмда коопсуздук маселелерин, кризистик кырдаалдарды жөнгө салууга, аскердик экономикалык, аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылык берилгенин билдирди. Бишкекте өтчү саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелери талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020 жылга карата бюджети бекитилет. Уюмга Кыргызстан, Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан жана Тажикстан мүчө. Бишкектеги жыйынга аталган өлкөлөрдүн лидерлери келет. Мүчө мамлекеттердин ар бири кезеги келгенде 1 жылдан уюмга төрагалык кылышат. Кыргызстанда декабрдан тарта жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрү бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Адилет Бейшаналиев билдирди. Айта кетсек, быйыл июнь айынан тарта мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүктөрдү бербей калган. Эски үлгүдөгү бланктар жок болуп калып, жаңысы басыла элек болчу. Андыктан айдоочулар убактылуу карточкаларды алып, жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдү жасоо муктаждыгы келип чыккан. Себеби буга чейинкилери 2011 жылдан тарта бериле баштагандыктан жаңы коргоо элементтерин
киргизүү керек болгон. Жаңы документтин баасы 100 сом 86 тыйынды түзөт. Ал эми эски айдоочулук күбөлүктүн баасы 920 сом болчу. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда да 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Бул өнөктүк өкмөттүк мекемелерди, жамааттарды, зомбулукка кабылгандарды, активисттерди бир тилектештиктин алкагында бириктирип, түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Жыл сайын 16 күндүк акция өткөрүү чечимин 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Ал 25 ноябрь аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Өкмөттүн маалыматына ылайык 2019 жылдын 10 айында Кыргызстанда үй-бүлөдө зомбулук жасалган 5185 факты катталган. Адистердин айтымында үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын 74,5% сабалса, 24,9% психикалык кысымга алынат. Иракта жекшембиде жерлерде бийликке каршы нааразычылык акциялары улантылды. Өлкөнүн түштүгүндөгү Басра аймагында демонстранттар менен полиция кагылышып, бери дегенде 7 киши мерт болду. Дагы 4-тө Насирияда, ал эми Нажаф менен Диване провинцияларында 2 адам ажал тапты. Кагылышта кеминде 150 киши жаракат алганы кабарланды. Анын алдында чийки мунайдын 85% өндүрүлгөн Басрада митингчилер дөңгөлөктөрдү өрттөп, кан жолдорду туруп салышкан. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам өчүрүлүшүнө нааразы болуп жатышат. Тоз тополоңдо өлгөндөрдүн саны бери дегенде 350ге чамалады. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал кара май өндүрүп, экспорттогон дүйнөдөгү 5-мамлекет болуп эсептелет. Румынияда 24 ноябрда президенттик шайлоонун 2-айманпасында батышчыл мамлекет башчы Клаус Йоханнис жеңди. Добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгына караганда аны шайлоочулардын 64% колдоду. Ал эми анын атаандашы мурдагы премьер-министр Виорика Данчиле 33,5% добуш алды. Добуш берүүгө шайлоочулардын 50% катышты. Шайлоонун 1-айланпасы мындан 2 апта мурун өткөн. Анда Йоханнис 1, Данчиле 2 болуп келген. Бирок бир да талапкер 50%дан ашык добуш топтой албагандыктан шайлоонун 2-айланпасы жарыяланган. 3 болуп маарага келген Ден Барна жарыштан чыккандан кийин талапкерлерин Йоханнисти колдоого чакырган. 60 жаштагы Йоханнисти 2-мөөнөткө Улуттук либерал партиясы көрсөткөн. Ал эми Денчиле социал-демократтар партиясынан чыккан. Виорика Денчиле премьер-министр болуп 2016 жылдын аягында дайындалган. Анын тушунда сот системасына, мыйзам үстөмдүгүнө жана коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу эл аралык коомчулуктун жана өз өлкөсүндө сындоомат күчөгөн. Грузиянын күч түзүмдөрү Тбилисинин борборунда жайгашкан парламенттин имаратын туруп алган каршылык акциясынын катышуучуларын күч менен кууп чыгышты. Акциянын катышуучуларына көтөрүлүштү токтотуу үчүн таңкы 5ке чейин мөөнөт берилген болчу. Бирок алар таркап кетүүдөн баш тартып, эртең менен депутаттардын парламентке кирүүсүнө тоскоолдук кылуу үчүн чатырларды тигип, имарат оозун туруп алышкан. Соңунда коргоо кызматкерлери демонстранттарга каршы суу чачкычтарды колдонуп, аларды имараттан кууп чыгышты. Оппозициянын маалыматы боюнча акция учурунда 18 адам кармалган. Тбилисидеги нааразычылыктар 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү боюнча мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү жана өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Түркменстанда Википедияга бөгөт коюлганын Turkmen News басылмасы кабарлады. Буга Википедиядагы өлкө президенти Курмангулу Бердумухамедов тууралуу макалага жаңы маалыматтардын кошулганы себеп болгон. 5 ноябрда түркмен лидери тууралуу макалага инсан жана көз караштары деген бөлүм кошулуп, АКШнын Ашхабадтагы элчилигинин кызматкерлеринин өз ара кат жазышуулары жайгаштырылган. Дээрлик 10 жыл мурда Wikileaks сайты тарабынан жарыяланган жазууларда америкалык дипломаттар Бердумухамедовду менсинген, кекчил, өтө консервативдүү, жалганчы жана өзүнөн акылдууларды жактырбаган адам катары сыпатташкан. Алекс аналитикалык сайтынын маалыматына ылайык, Википедия Түркменстанда колдонуучулар эң көп кирген сайттардын бири болуп эсептелет. Бул өлкөдө көз карандысыз маалымат булактарынын көбүнө бөгөт коюлган. Чегарасыз кабарчылар эл аралык уюму жарыялаган дүйнөдөгү сөз эркиндигинин рейтингинде Түркменстан быйыл эң акыркы 180-орунга жайгашкан. Сөз эркиндигине байкоо салган эл аралык уюмдар Бердумухамедовдун өзүн интернеттин душманы деп атап келишет.